Мансур. Он в срочном порядке объекті бұзыш керек. Biz 13 октябрда бар өзім демилге өтіп жана свет сусын өчүрүү боюнча эме кылгам да. Ошо менен барып, комиссионный барып, комедияда сайттарда эмелерибиз бар. Ошол жерде свет сусын өчүрүп, анан муниципалдык эме УМС болсо жанындагы жанагы тосмолорду полун алдырышып, анан курулуш ошол жерде токтогон. Токтоп эметкен, анан эмне куруп баштады кайрада. Жок, курбай атат, ошо 13 октябрда токтогончо турат. Октябрь токтоп. Ошол жерде болду. Biz бул боюнча бул мисалы туура эмес да курулуш, туурабы? Туура эмес, ошо туура эмес болгон үчүн. Жок, эми бул туура эмес, мына Турцияда кече дагы жетиштирип, дагы методот анан кандай болот? Анан эгерде сотту күтүрөсө эртең бирөөнү басып калса иш жок беребиз да. Атызды алгандан баштап эле бул бая перемичканын үстүнө куруп баштаганда жанагы айнектин үстүнө колонаны коюп баштаган. Дегенде эле биз эскертүүлөрдү берип туруп, тиешелик көзөмөлдөөчү органдар өткөрүп туруп, анан кийин Госстройго дагы бердик. Ушул архитектурлук техникалык корутунду жокко чыгаруу боюнча. Бүгүнкү күндө жокко чыгарып берди. Себеби ал перемичканын үстүндө болбойт. Корутунду бул негиз болуп саналбайт. Одан кийин долбоор болуш керек. Долбоор экинчи этапка келбестен туруп башталган. Самовол деле куруп салды, эч кимде уруксат жок. Жок эле салып алган. Бүгүндөн баштап бүт объекттер ушул сыяктуу, башка сыяктуу незаконный кандай бүт рейд кылып бүт уточнить, кайсы объект незаконный, кайсы курулуп атат. Ушундай сыяктуу частный болобу, муниципальный айырмасы жок. Каякта эмне болуп атат, ошонун баарын текшерип чыккыла. Соответствует нормам, не соответствует бүт бары керек. Кайсы строй компаниялардын баарын, строй компаниялар, туура эмес строй компаниялардын баарын ачык айтыш керек, мага керек информация. Ошо Аскар Шакиров көчөсү 123-23 таректеги биз Ош шаар сотуна жерди баштап калууна келтирүү боюнча Ош шаар сотуна бергенбиз. Азыркы мезгил Ош шаар сотунда сот отурум болуп жатат. Соттун чечими чыгып, курулушу бузулсун деген соттун чечими чыкса, биз тез арада сот аткаруучуларга берип, ушу соттун чечимин аткаруу боюнча иш алып барабыз, бузуу иштерин алып барабыз.